Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Назарыңыздарда менин укугум көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы айдоочунун укугу жана милдеттери тууралуу болмокчу. Ал үчүн атайын студиябызга да конокторду чакырганбыз. Анда бүгүнкү студиябыздын меймандарын сиздерге тааныштыра кетейин. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматы бөлүмүнүн батальонунун 5-туристтик взводунун улук инспектору, милициянын лейтенанты Батырбек уулу Талант мырза жана ошондой эле тажрыйбалуу юрист Рахматулло Юсупов бүгүн студиябыздын меймандары. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Жогоруда мен айтып өткөндөй, бүгүн биз ушул айдоочунун укугу жана милдеттери тууралуу сүйлөшөбүз. Эми бул темага токтолгонубуздун дагы себеби акыркы учурларда социалдык сеттерде, интернет желесинде инспектор менен айдоочулардын ортосундагы пикир келишпестиктер, ошол эле учурда инспектордун айдоочуга жасаган копол мамилелери тартылган видеолор жарыяланууда. Бул боюнча сиздердин да кабарыңыздар бар. Негизи эле биринчи суроо Рахматулло мырза сизге болсун. Мисалы айдоочуга жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан ушундай копол мамиле жасаганга анын укуусу барбы? Бул жерде менимче бир кызматтык этика бузулуп атат го дейм. Жакшы суроону бердиңиз. Мүмкүн актуал суроолордун бири. Бизге копол мамиле жасап жатат. Ошо мамлекеттик кызматкерлер деп коет. Ошо ички иштер башкармалыгы же болбосо ушул ГАИ патруль кызматкерлери тарабынан болуп атат деп суроолор менен карашкандар да көп. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ички иштер органдарында иштей турган мамлекеттик кызматкерлер жөнүндөгү мыйзамы дагы бар. Положениялары да көрсөтүлгөн. Ал боюнча этикасы боюнча дагы этикасы тууралуу дагы мыйзамдар көрсөтүлүп өткөн. Эгерде айдоочу тарабынан видео фиксация аркылуу же болбосо аудио запистер аркылуу ушул ички иштер органдарындагы кызматкерлер тарабынан копол мамиле жасалып аткан видео далилдер боло турган болсо, аудио запистер боло турган болсо, бул боюнча эси ГАИ ички иштер башкармалыгы тарабынан болот болсо, ГАИге атай комиссиялык көзөмөл жүргүзүүчү немеси бар, тартип көзөмөлү бар. Бул жакка арыз менен кайрылса дагы болот, далилдерди көрсөтүп. Ал жактан дагы чыккан токтомуна же корутундусуна наразы боло турган болсо, сот органдарына кайрылып, видео фиксация аркылуу өзүнүн укугун койгусу дагы болот. Мыйзам жол берет буга. Талант мырза, кийинки суроо сизге болсун да. Негизи эле мисалы кайгылуу кызматы, май кызматкери айтор, айдоочуну тоскондо анын мамилеси кандай болуш керек? Негизи эле ошол жердеги аткарганын ошол жерде жумушу болоорун тастыктаган документи болуш керекпи? Кандай болуш керек? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз сиз. Саламатсыздарбы? Жакшы суроону бердиңиз. Бул жерде милициянын кайгылуу кызматкер биринчи очередте, биринчи кезекте сөзсүз сылык болуш керек. Андан кийин сөзсүз бузууну эмне үчүн токтоткон себептерин так түшүндүрүп бериш керек. Бизде көрсөтүлгөн, биз эч качан себеби жок токтотпойбуз. Себеби менен гана токтотобуз. Ал эми бул жерде немеңиз айткан боюнча, ал жерде дислокация боюнча айтып атат окшойсуз го. Дислокация боюнча болгон болсо, биз албетте дислокация менен бөлүнөбүз. Биз жөнү жок жерде туруп иштебейбиз. А дислокацияны эгер бирок бизде болот, бирок ал нерсени биз айдоочуга көрсөткөнгө милдеттүү эмеспиз. Эгер биздин ошол жерде дислокациябыз боюнча айдоочунун бир жанагындай немеси болгон болсо, подозрениясы болгон болсо, 102ге чалып, ошол жерде кимдер тургандыгын аныктап билип алса болот. Ал айдоочуга көрсөткөнгө милдеттүү эмес. Жок, айдоочуга көрсөткөнгө милдеттүү эмеспиз. Ал жерден өмөт бөлүнөн тактап сурап алса. Милдеттүү эмескер, бирок сураганга укугу бар айдоочунун. Сураганга укугу бар. Биз көрсөткөнгө милдеттүү эмеспиз. Эгер тактап чындыгында подозрениясы болгон болсо, 102ге чалып же өмөт бөлүмүнө чалып тактап сурап алса болот. Чоң рахмат. Талант мырза, кийинки суроо дагы сизге болсун да. Мисалы, май кызматкери айдоочуну тосту дейли. Анын мисалы жол эрежесин бузганын тастыктай албаса, ага айыппул жазганга акысы барбы жокпу? Эми бул жерде дагы бир суроо келип такалат да. Бизде себеби жок, токтотконго укугубуз жок. Ушул нерсени билип алышыбыз керек. Токтоттукпу, демек бир себеби бар. Ал нерсеге демек эреже бузган, анысы анык болгондугу үчүн биз токтотуп жатабыз деген сөз бул жердечи. Аны аныктоо үчүн бизде бул жерде трекерлерибиз бар, видео трекерлерибиз. Бул жерде бардыгы далилдер тартып турат. Бул жумушта 8 саат болобуз, 8 саат бою бул жерде бардыгыбыздын биздин кылган жумушубузду тартып турат. Биз бул жерде биз кайсыл жака бурулсак, ошол жака бурулат, кайсыл жерди карап турсак, ошол жерди тартат деген сөз. Эгер ошол адам нарушение кылгандыгы үчүн биз токтотуп атабыз, бирок ошол жерде буга тартылган нерсени биз ошол убакта биз көрсөтө албайбыз.
маселе ошого келип такалып атат да. Ошол жерде биз буну токтотуп көрсөтүп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби бул ал жактан сервисден чыгыш керек, серверден. Эгер андай боло турган болсо, эгер өзүн бузбагандыгын анык деп эсептеген болсо айдоочу, тиешелүү жерге кайрылса болот, макул эмес болуп туруп. Эгер ошол жерге барып туруп, биз доказать этип бере алабыз. Ол жерден серверден алып чыгып, бузуусун биз ушул трекер аркылуу же күбөлөр аркылуу доказать этип беребиз. Ошол мезгилде гана эме болот. Анан если көрсөтүп бербесең документти бергенге акыңыздар жок дейт. Жок, бул жерде биз бузуу болбосо биз тоспойбуз. Демек биз ал жерде документти сураган мезгилде баш ийгенге милдеттүү айдоочу. Бирок ошону далилдеп бериш керекпи? Вот, эми далилдеп бериши бул эми комиссионный каралат да. Эгер сиз бул жерден нарушение кылдым, далилдеп бер деген болсоңуз, сиз 211 пункттагыдай кызматкер сураган мезгилде документтериңизди беришиңиз керек. Инспектор көргөндүгү үчүн сизди тосуп атпайбы? Бул жерде далил бар. Бул мисалы далилдегенге убактысы болбой калышы мүмкүн да. Мисалы ошол эле учурда айыппулун жазып коюшу мүмкүн. Ал далилдегенге чейин элечи. Айыпка жыгылып калып атат. Жок, айыппул жазылганда бул жерде мен макул эмес укук милдеттери бар да. Ал жерде сотко кайрылганга да укугу бар да айдоочунунчу. Ошол аркылуу кайрылып, эгер ошол жактан да далилдей албай алган болсо, андан кийин ошол жактан комиссионный чечиле турган маселе да бул жагычы. Ал жактан барып туруп, через сот аркылуу гана ал жакты жокко чыгарып чечилгенге болот. Ал жактан гана далилдей албаган болсо. Бул жакка түшкөн болсо, биз сөзсүз далилдей алабыз анычы. Бул жакка түштү, трекерге түшкөндөн кийин биз аны далилдеп бере алабыз. Күбөлөр аркылуу далилдеп бере алабыз. Эгер ал жактан далилдеп бере албаган болсо, протокол ал жерде жокко чыгат да, ошол жерден анан жоопкерчилик каралат, инспектордун жоопкерчилиги ошол жактан каралат. Эгер ал жакта комиссионный же сот аркылуу далилдей албаса. Бирок ага чейинки бардык нерсеси баш ийишке туура келет айдоочу. Рахматулла мырза, суроо сизге болсун да. Мисалы, маи кызматкерлери айдоочуну токтотту дейли, тосту дейли, токтобой өтүп кетсе. Маи кызматкери кууса, ошол эле учурда кандайдыр бир кырсыкка себепчи болуп калса, балким айдоочу качам деп бир жерди чүзүп алса, бир кырсыкка кабылса, жоопкерчилик кимде болуп калат? Бүгүнкү күндө жаңы мыйзамдар боюнча маи кызматкерлери тарабынан кууп аркасынан жетүү боюнча укуктары алынган, ал боюнча кууган укугу жок, бирок булардын күзөткөнгө укугу бар. Күзөтүп, ал мыйзам бузуп, эреже бузуп кеткен айдоочуну аркасынан күзөтүп, же болбосо жакынкы аралыкта турган постторго кабарлама берип, баякы эреже бузган айдоочуну кармаса токтотконго укугу бар. Бирок аркасынан мурункудай кууп жүрүп, чындап эле мурунку жылдарда 3-4 жыл мурун кээ бирки авариялар ушул маи кызматкерлери тарабынан качуунун алкагында болгон. Ал мезгилде алардын укуктары көрсөтүлгөн болчу. Бүгүнкү күндө бирок маи кызматкерлери тарабынан кууп жүргөнгө укугу жок. Бул учурда азыркы күндө эгерде кууп жетип, кууп калып, ал айдоочу аварияга дучар боло турган болсо, бул учурда маи кызматкерлери тарабынан жоопкерчиликтер каралган, маи кызматкерлери жоопкерчиликке тартылат. Талант мырза, сизде толуктоо барбы? Ушул боюнча кошумча айтып коеюн. Бул жерде айтып атат, кууганга укугубуз жок. Чындыгында бул жерде кууганга укугубуз жок бул жерде. Бирок ошол жерде аркасынан орусча айтканда преследование дегенге укугубуз бар да. Аркасынан күзөтүп жүргөнгө. Бул жерде биз обязательно биринчи кезекте нөмөт бөлүмүнө айтабыз, анан жакынкы кайсыл көчөдө кетип аткандыгын биз кабарлап, рация аркылуу кабарлап, жакынкы постторго кабарлап, ошолор аркылуу токтотконго укугубуз бар. Эгер ошол жаран биз күзөтүп баратканда бизге баш ийбей качып кетип атып, бирок биз күзөтүп баратканда бир кырсыкка учураган болсо, ошол жерде дагы мыйзам чегинде ал айдоочу жооп беришке туура келет. Эгер биз күзөтүп кетип атканда, бул жерде эми кууганга укугу жок, бирок күзөткөнгө укугубуз бар. Андай мезгилде бир кырсыкка кабылган болсо, айдоочунун жоопкерчилиги сөзсүз каралат. Мисалы, ошондой эле учурда кызматтык унаа менен эмес, мисалы, такси кызматын колдонуп, кууп жетип барып, токтотуп айыппулун жазганга акысы барбы, жокпу? Биз андай кылганга укугу жок, себеби биздин кайгылуу кызмат спецмашиналарыбыз бар. Ошолор менен гана кууп жеткенге акыбыз бар. Маи кызматкерлери анан бир нерсени байкашыбыз керек, бизде жөө кайгыл деген нерсе да бар да. Жөө кайгыл, эгер жөө кайгылда токтотконго укугу бар. Эгер ал да токтоткон болсо, токтобой койгон болсо, ал жөө кайгылыбызга да. Бирок ошону спецмашина менен барып, атайын каражаттар менен токтоткон болсок, алга да мыйзам чегинде баш ийбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартылат ал да. Ошол нерсени толуктоо киргизип коеюн, ушул боюнча мыйзам каралган. Эгерде маи кызматкерлери атай кызмат формасы менен же болбосо спец машиналар менен токтотпой турган болсо, айдоочу токтобой кеткенге укуктуу.
бул учурда айдоочу эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Себеби булардын өзүнүн мыйзамы боюнча кызмат формасы каралган жана кызмат машиналары каралган. Бул учурда токтобой кетсе боло берет. Кайгул кызматы болсо дагы. Талант мырза, суроо сизге да. Айдоочу кандай учурда мына убактылуу унаа башкаруудан четтетилет? Айдоочу кайсыл мезгилде? Биринчи кезекте бул эгерде транспорт каражаттарын башкарган адамдын транспорт каражатынын катуу күбөлүгү жок болсо, же тиешелик категориясы бар айдоочулук күбөлүгү жок болсо, транспорт каражаттарын башкаруудан четтетилет. Экинчи бул жараксыз деп табылган транспорт каражаттарынын катуу күбөлүгү же айдоочулук күбөлүк. Ушул нерсе да жараксыз деп табылган болсо, анда да четтетилет. Андан үчүнчү бул транспорт каражатынын мамлекеттик номердик белгиси жок болсо, же алардын бири жок болсо, же ал жасалма болсо, же башка унаага таандык болсо дагы транспорт каражат айдоо укугунан четтетилет. Андан кийин эгер айдоочу транспорт каражаттарын мас абалында айдагандыгы болгон болсо дагы сөзсүз четтетилет. Дагы бул жерде айдоочу авто ээн баштык жасаган болсо дагы транспорт каражаттарынан четтетилет. Мына жакында эле буга чейин мисалы унаанын алдыңкы айнектерин караңгылатуу парламентке сунуш киргизилип жактырылды да. Бирок азыр учурда жоболор иштелип атат. Эгер ушундай бир учурда иштелип калса, суроо сизге да, Рахматулла мырза. Атайын эми уруксат кагаз берилет да, мисалы ушунун унаасынын айнегин караңгылатууга уруксаты бар деген, туурабы, Талант мырза? Ооба. Ошондой учурда, бирок ошондой уруксат кагазы жок, атайын кызматтагылар ушул кызматты караңгылатуу кызматын колдонсо, кандай мыйзам жол береби, жол бербейби? Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекс мыйзамдары боюнча ошо айнектерин караңгылатуу боюнча же болбосо спец звуковой аппараттар орнотсо деген мыйзамынын талаптары боюнча айыппулдар көрсөтүлгөн. 2 жыл мурунку мыйзамдар боюнча 5500 сом эсептик 5500 сом айыппул көрсөтүлгөн болчу, бүгүнкү күндө ал айыппул 20 000 сом болуп калган. Эгерде алдыңкы айнектерин жамбаштагы алдыңкы жамбашкы айнектерин уруксаты жок караңгылатып алса, азыркы сиз айтып аткан жоболор толук иштетилип чыгып ишке кире элек, бирок азыркы күндө уруксаты жок, ал нерсе мыйзам жол бербейт, бирок азыркы күндө караңгылатып жүрсө 20 000 сом айыппул көрсөтүлгөн. Бирок эртеңки күндө жоболор иштетилип, уруксат кагаздар бериле турган болсо, бул учурда уруксат кагазы барлар бошотулат жоопкерчиликтен. Эгерде уруксаты жок болуп жүрө турган болсо, атай жасалмалуу жол менен түзүлгөн кагаздар менен да жүрө турган болсо, бул учурда 20 000 сомдон айыппул көрсөтүлдү азыркы күндө. Ал мезгилде айыппул өзгөрүшү мүмкүн, же болбосо ошол бойдон калат. Дагы бир суроо, мисалы Талант мырза, сизге болсун. Мисалы бүгүнкү күндө шаарда унааны туура эмес жерге токтотпо деген жол белгиси болсо дагы ошол жерге токтотсо, эвакуаторлор аркылуу эвакуацияланат, Ооба. Анын жалпы төлөмдөрү канча болот? Мисалы унаасын туура эмес жерге токтотту, эвакуаторлор келип алып кетти жүктөп. Төлөмдөрү кандай болот? Бул жерде айдоочунун туура эмес токтоткондугу үчүн эвакуатор жүктөп алып кеткен болсо, эвакуатордун акысы бул жерде 1250 сом. Бул эвакуаторго төлөнө турган акча. Андан сырткары ошол жерде туура эмес токтоткондугу үчүн бизде 1000 сом айыппул каралган. Эгер ошол жол белги туура эмес запрещающий знака жол белгиге токтоткон болсо, эми ошол алга 1000 сом каралган. Ошол эвакуатордун услугасы 1250 сом. Ошол услуга каралган барлыгы. Ошол төлөмдөр, Ошол төлөмдөр каралган. Рахматулла мырза, эгер эвакуациялап аткан учурда жарандын унаасына кандайдыр бир зыян келтирилсе, ал төлөнүп берилеби? Жоопкерчилик кимде болот? Бул жерде кырсык зыян кайсыл учурда болгонуна караш керек. Эгерде автоунааны эвакуаторго жүктөп аткан кезде инспекторлор болот атайын. Ал мезгилде менчикке эчтеке болбой, эвакуаторго жүктөп берген учурда жакшына боло турган болсо, штраф стоянкасы деп коет, айыппул стоянкасы деп коет. Айыппул стоянкасына барганга чейинки менчиктин жоопкерчилигин эвакуаторду жүктөп кетип аткан айдоочу алат мойнуна, ошол жакка жүктөлөт. Эгерде эвакуатор жакшына алып барып стоянкага жүктөп барган болсо, стоянкага алып барган болсо, андан кийинки менчикке келтирилген зыян же болбосо жоопкерчилиги стоянканын башкармалыктарына жүктөлөт. Бул учурда
көзөмөл кайсыл учурда инспектор өткөрүп аткан учурда машина жакшы болсо инспектор бошотулат, жоопкерчиликти албайт. Эвакуаторчу алып кетип аткан учурда болсо эвакуаторчу алат жоопкерчиликти. Толуктап мыйзам боюнча укуктарын үйрөтүп коеюн айдоочуларга. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституциясынын 37-беренеси боюнча ар бир жарандын жеке менчиги кол тийгиз деп коет. Зыян келтирип жаткан тарап төлөп берүүгө милдеттүү болуп калат. Бул учурда эвакуаторчу зыян келтирген болсо эвакуаторчу төлөп берет. Же штраф саянкасында болсо штраф саянкасын башкармалыктар төлөп берет. Талант мырза, иш процесс кандай болот ушундай учурда? Бул боюнча айткан болсом, эгер эвакуатор жүктөөрдөн алдын, мисалы, ар бир унааны эвакуатор инспектордун уруксатысыз жүктөй албайт. Ушул нерсени билиш керек. Бул унааны жүктөш керек же жүктөш керек дегенди инспектор чечет. Себеби инспектор бул жерден жүктөлүп атканда бул айткандай эле эвакуаторго болот. Эгер инспектор ал жерде түзүлгөн протоколго гана жооп берет, сырткы немесинде калганына эвакуатор жооп берет. Эгер транспортировка ташып алып баруу, жүктөп алып баруу мезгилинде болгон болсо. Бул жерде бир нерсени байкаш керек. Эвакуатор инспектор жок, инспектордун уруксаты жок, өзүн билемдик менен бир да машинаны жүктөп кете албайт. Социалдык тармактардан көрүп калдым, айрым кесиптештер мисалы ошол эвакуацияланган машиналар мисалы айып короосуна киргизгенде айып короосундагы мисалы шарттар талапка жооп бербейт дегендей бир пикирлерди калтырышыпты да. Негизи ал жерде кандай шарттар болуш керек? Байкоочу камералар болуш керекпи? Да кандай болуш керек мисалы? Азыр убактылуу акыл төлөөчү айып короолордо камералар бар. Бардык шарттары бар бул жерде. Эвакуациянын, транспорт каражаттарын токтотконго бардык шарттары бар ал жерде. 24 саат ал жерде видео байкоо жүргүзүлөт. Бул жер азыр сиз Ош шаарындагы короолор айтып аткан болсоңуз мүмкүн өзү немеси боюнча кандай болуш керек деген суроо болуп турат. Шарттары жалпы. Эми жалпы шарттары бул жерде обязательно бардык шартты ошол нерсеге карап болуш керек. Эми албетте туура келе турган болсо ошолор менен гана договор түзөт. Бул жакта тиги портал групп же транспорт каражаттарын ташыган эвакуаторлор. Демек ол шартка туура келген болсо алар каралат да ошолор түзүп, алар менен алардын ортолугунда чечиле турган маселе бул. Айрымдар айтып калат да, мисалы, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздөн дагы көпчүлүгү чет өлкөдө мисалы эмгек мигранты болуп жүрөт, ал жакта такси кызматын аткарып атат. Ошолор айтып калат да, мисалы, чет өлкөлөрдө мисалы жол боюнда атайын унаа токтотуучу жайлар бар. Ошого токтотпостон туура эмес жерге койсоң, унааны эвакуациялап алып кетет деп. А бизде бирок кандай токтотоюн десең атайын унаа токтотуучу жер дагы жок, анан биз кайсыл жакка коебуз деген суроолорун айтат да. Эми бул суроо бир эле бизге Ош шаарына эмес, бул бүтүн эле мегаполистерге тиешелүү болуш керек деп ойлойм. Бардык эле шаарларда пробка бар. Азыркы эми замандын талабы себеби автоунаа ашчы көп болуп атат. Эми бардык эле нерсеге жолдор мурунку боюнча туура келбейт. Чындыгында бизде парковка маселеси азыраак. Ал нерселерди биз жолдорду караштырып иштелип чыгып атабыз. Кээ бир жерге кайсы жерге токтогонго уруксат бере турган. А кээ бизде бардык жерде жол белгилери бар. Токтоого жана токтоп турууга тыюу салынат деген жол белги турат. Ошол жерге келип биздикилер токтотот да. Эгер ошол жерге токтоткон болсо, демек ал жерге мыйзам чегинде чара көрүш керек. Мисалы, жол белги турат 30 метр деп турат, аралыгычы ошол жол. 30 метрден кийин токтотуп кое бер. Онда ал жерде эч ким алып кетпейт. А биздикилер жок, ошол 30 метрге чейин же ошол белгинин астына келип токтотот. Анан бизде элде ошондой түшүнүк бар экен да. Мисалы, могул жерде банк болгон болсо, ошол банктын сөзсүз алдына келип токтотуп, ошол жерден кирем деген түшүнүк болуп атат да. Бир 20 метр, 30 метр же бир 100 метр арагыракта бош орун бар. Ал жерге машинесин, унаасын токтотуп, келип банкта кызматын бүтүрүп, ишин бүтүрүп, кайра чыгып барып минип кетсе болот. Ал нерсени карабайт. Бизде бул айдоочунун өзүнүн айдоо маданияты же эрежеге баш ийүү маданиятына келип такалып калып атат да. Себеби сөзсүз ошол жерде банктын алдына келип токтошум керек деген түшүнүктү алып атат. Жок, 20 метр арыраак же бир 100 метр арыраак алып барып токтотуп, келип жумушун бүтүрүп, дальше минип кетсе боло берет. Ал нерсени биздикилер эске албай атат. Жок, ошол жерге бар. Маселе ошодон келип чыгып атат биздечи. Маселе мындай учур болобу? Чындыгында унаасын туура эмес жерге токтоткон. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир себеп менен ал унааны эвакуаторлор жүктөп кеткенге укугу жок. Учурлар болобу? Андай учурлар болот. Мисалы кандай учур? Ал кайсыл учур? Эгер автоунаанын эшиктери ачык болгон болсо, айнектери ачык болгон болсо, биз ал нерсени жүктөп кете албайбыз. Андан кийин бул бизде азыр аргасыздан токтотуу, эми авариялык учурда токтоп калат унаачы, бузулуп калып токтошу мүмкүн. Ошондой мезгилде анысы анык болгон болсо, алып кете албайт. Андан кийин ичинде жүргүнчү же адам болгон болсо, ал нерсени жүктөп кете албайбыз. Ошол мезгилдерде биз унааны жүктөп кете албайбыз. А башка мезгилдерде жүктөп кеткенге укугубуз бар. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Сөзсүз эле баягы
токтоп турууга тыюу салынуучу жол белги анан эвакуатор болуш шарт эмес. Бул жерде жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктүн үстүнө коюп койсо дагы эвакуатор жүктөп алып кетет. Андан кийин тротуарга коюп койсо дагы эвакуатор жүктөп алып кеткенге укугу бар. Ошол нерсени дагы айдоочулар эске алып койсо жакшы болот. Рахматулла мырза, суроо мындай да. Бүгүнкү күндө мисалы унаа алып сатуу менен дагы көпчүлүк алектенет. Мисалы бир эле ошол унаа алып саткан адам эки адамга унаа саткан болсо, ал унаалар дагы деле өзүнүн атында болсо, ошол унаалардын бирөө көптөгөн жол эрежелерин бузуп, айып пулунун көлөмү өскөн болсо, сот аткаруучулар тарабынан камакка алынды дейли. Ошол эле учурда ошол кишинин атындагы унаалардын баардыгы камакка алынып калат экен да. Таза эле болуп туруп камакка алынып калган жарандар кантип мындай кырдаалдан чыгат, укугун кантип коргойт? Тактап айтканда, сиз бүгүнкү күндө машина алгансыз, машинанын мурунку ээси эреже бузуп жүргөн. Ооба, эреже бузуп. Сиз сатып алганда ал машина камакка алынып калган деп жатасыз. Сатып алгандан кийин, бирок мен дагы өзүм өткөзө элекмин да. Сиздин атыңызда болсо мисалы. Бул боюнча жоопкерчилик мурунку ээсине алынат, айып пул себеби анын атына берилет. Мыйзамды ким бузган болсо, мыйзамда ошол адам жоопкерчиликке тартылат. Ал эми сизге өткөн күндөн баштап айып пулду сизге жүктөп, туура эмес протоколдор, туура эмес камакка алынуулар болгон болсо, бул учурда сиз сот органдарына кайрылсаңыз болот, өзүңүздүн укугуңузду коргоп. Анткени укук бузуунун да курамы болот. Сиз бузбагандыгыңыз бир далил, машинаны айдабагандыгыңыз бир далил, машинаны мурунку ээси айдап жүргөндүгү боюнча дагы башка күбөлөрүңүз болот. Ошолорду көрсөтүп, сот органдарынан кайрылып, укук бузуу жоопкерчилигинен өзүңүздү бошотсоңуз болот, сот органдары аркылуу. Ал боюнча карай турган, ошо адилеттүүлүктү таба турган сот органдар бар. Менин кеңешим ошо сот органдары аркылуу маселени чечкен жакшы. Талант мырза, эвакуаторлор бир эле учурда эки унааны алып кеткенге кандай, туура эле болобу? Бул албетте туура эле, себеби бул ошол эвакуатор бир учурда эки унааны алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар эвакуатор. Себеби бирөөсүн көтөрүп, бирөөсүн ал жакта атайын ошого ылайыкташтырган эвакуаторлор иштейт. Ал эки унааны алып кете бергени бул туура эле көрүнүш. Айып пулду убагында төлөбөсө, кайсы бир учурга мисалы коюлат да, ушул убакта төлөбөшүң керек да. Ошол учурда төлөбөсө айып пулдун өсүүсү кандай болот мисалы? Айып пулдун өсүүсү боюнча айта турган болсок, азыр бул жерде бизде 14 күн ичинде 70% арзандатуу бар. Айып пулдардынчы. Андан кийин бардыгына эмес, көпчүлүгүнө. Ал эми 14 күндөн өткөзүп жүргөн болсо, канча сумма болгон болсо, ошончо жазылат. Ал убакыт бир айдан өтүп кеткен болсо, буга туум кошулуп баштайт. Дагы бир нерсени эстеп калыш керек. Туум өзүнүн жазылган айып пул суммадан ашпайт. Мындайча айтканда, 1000 сом айып пул салындыбы, туум өзүнүн суммасында 2000 сом болот да, ошол боюнча токтоп калат деген сөз да. 3000 сом болсо 6000, 5500 болсо 11000 болуп токтоп калат. Анын суммасы туум өзүнүн жазылган сумманын штрафынан ашпайт. Ушул нерсени эске алып койсо болот. Туум көбөйүп, ошондо өзүнүн белгиленген айып пулдан ашпашы керек деп атасыз. Ашпайт. Мыйзамда ушундай. Мисалы, май кызматкерлери эми мисалы ар кандай учурлар болот, мисалы акча каражатын алган видеолор соц тармактарда бар, көп активисттер бул боюнча постторду дагы жазып келет да, мисалычы май кызматкери акча талап кылган учурлар кездешүүдө деп. Бул боюнча Рахматулла мырза айтып өтсөңүз, мыйзамда эмнелер көрсөтүлөт? Бул боюнча ошо видео роликтерди биз дагы көрөбүз. Юрист катары баа бере турган болсом, блогерлер болобу, активисттер болобу, эгерде коррупциялык схеманы көрүп аткан болсо, ошо май кызматкерлери тарабынан акча алынып жаткан видеолор же далилдер уже боло турган болсо, барып ошо кызматкер тарабынан өздүгүн тактап, май кызматкерлеринин үстүнөн прокуратура органдарына кайрылса дагы болот. Бул боюнча прокуратура органдары өзү көзөмөлдөөчү орган болуп эсептенет, тактоо жүргүзөт. Эгерде чындап эле акча алгандыгы далилденип, көрсөтүлө турган болсо, прокуратура органдары тарабынан эскертүүлөр болушу мүмкүн, же болбосо иштен кетүүсү боюнча сот органдарына иш козгоп берет. Кызматкерлер үстүнөн. Мындай учурда Талант мырза жумуштан четтетилет, туурабы? Эми ал жерде тастыкталган болсо, эми аны да тиешеси чаралар көрүлөт. Ал эми аны биз чечпейбиз деген. Ал өзү ал жактан жумуштан четтетилет, прокуратура органдары ал жакка карайт.
Урматтуу Талант мырза, Рахматулла мырза, атайын убакыт бөлүп ушул айдоочунун укугу жана милдеттери деген теманын алкагында кызуу маек куруп, бизге маалымат бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Билинбей талкуулап отуруп, бизге бөлүнгөн дагы убакыт өз соңунда келип калыптыр. Сиздерге чоң рахмат. Кадырман көрөрмандар, бүгүн биз Мен укугум көрсөтүүсүндө айдоочунун укугу жана милдеттери тууралуу сүйлөштүк. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.